Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Urmatlı Müslüman bir tağanдар. Biz sizler bilen hayradan Kur'an okuğunun adeplerini ulantabız. Kur'an okuğunun adeplerin biri mümkünçülük bolsa kıblaga cüzönüp Kur'an oku. El-Fetavan vel-Valiciyya deyin kitapta kelet. Adam kaçan Kur'an okuğunu kılaganda anın taza kiyinüsü jana kıblaga cüzönüsü mustahab bolot. Jalpile kıblaga cüzönüp kılıngan ibadatlar soğupturak. Misалы жатардан мурун оң каптал менен жатып кыблага жүзөнүү дагы сүннөт болот. Ошондой эле намаздын фарзданын бири бул кыблага жүзөнүп намаз окуу. Ошондой эле Кур'ан окуунун адептеринин дагы бири таза жерде окуу. Баарыбыз билебиз, Кур'ан-ы Каримди дааратканада, гусулканада, душтарда окуу такыр дурус эмес. Бирок жада калса ал жерлерде жөнөкөй сөздөрдү сүйлөө дагы жайыз эмес. Бирок кээ бир жөнөкөй сөздөрдү сүйлөө уруксат болгон жерлерде Кур'ан окуу жайыз эмес. Ачыктап айтканда, Кур'ан окуунун адептеринде дал келбей калат. Мисалы, койлорду, уйларды багып жүргөн короолордо, ошондой эле таштандылардын жанында. Жалпылап айтканда, адамдын табияты жеп ичүүнү каалабаган жерлерде. Сиздин табиятыңыз калайбы? Мусулдардын жанында, таштандылардын жанында жеп ичкенди. Ошондой эле короолордо, сарайларда жеп ичкенди сиздин табиятыңыз калайбы? Жок, албетте аны эч каалабайбыз. Ошол себептен Кур'ан-ы Каримди таза жерде окуу керек. Ошондой эле Кур'ан окуунун адептеринин дагы бири Кур'ан окуудан мурун таза жыпа жыттардан себинүү. Ачыктап айтканда мистен. Мис колдонуу жалпы эле жашоодо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнөн болуп эсептелет. Мисалы мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахматуллахи алейхи өтө баалуу мистерден колдонот эле. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи кайсыл көчөдөн өтө турган болсо, ал көчөдөгү элдер Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин жыпар жытынан билет эле ал көчөдөн Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин өткөнүн. Ошол себептен жыпар жыт колдонуу Пайгамбарыбыздын чоң бир сүннөттөрүнөн болот. Бирок кээ бир учурларда бизге жаккан мистер кээ жакпай калышы мүмкүн. Ошол себептен баарына жагымдуу болгон мистерден колдонуу албетте жакшы. Алла таалам баарыбызга жогоруда айтылган адептерди толук сактап, Кур'ан-ы Каримди эң жакшы окуучулардан кылсын.